Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу достор. Түз эфирде мен Алтын Арыстанбекова. Кутман күн деп айтайын десем эле, күн сайын эле ушундай бир жүрөккө жакпаган, көңүлдү чөктүргөн, жүрөктү сыздаткан окуялар болот да. Азыр мен УКМК биз көнүп калгандай ГКНБнын алдында митинг өтүп атат. Эмне митинг экенин азыр ошол митингди уюштургандардын өздөрүнөн угайлы. 30 жылда чиновниктер ушунчалык жеп ичип, Кыргызстанды кемирип, анан сөөгүн таштап койгондой акыбалга келтирген экен. Ошол чиновниктердин бири-бирине каршы жасаган жумуштарынан жөнөкөй эл жабыр тартып келет да. Ошондой окуя ушул Бишкек шаарындагы чет жакта жайгашкан жаңы конуштарда болуптур. Ошону азыр сиздер менен чогуу угайлы. Анан сиздерден сурагычы, менин ар бир түз эфиримде кыйналган эл, чындык, адилеттүүлүк, акыйкатты издеген эл келет да магачы. Ошондуктан ар бир түз эфиримди сиздер бөлүшүп койсоңуздар, таратып жардам кылсаңыздар, коомго жетсе, анан бийлик угуп, бийликке таасир берип, анан бийлик кыймылдайбы деген үмүттө мен түз эфирге чыгамын. Ошондой үмүттө мага түз эфирге келишет элдер. Ыйлап келишет, арыз муун айтып келишет. Анда эмесе сөздү ушул мынабу мынакей ГКНБнын алдында турабыз. ГКНБнын алдына келген митингге чыккандардан сурайлы. Биринчи Ташиев мырза, жер сатуу боюнча коррупциялык иштерге бөгөт коюңузду суранабыз. Госрегистр, УЗС, архитектура, акимият башаламандыктарына жооп берсин. Тура жазгансыз. Себеби дегенде 30 жылда ушундай башаламандыктар болгон. Балбан Таймаштагы башаламандыктарга бөгөт калабы, бөгөт коюлабы? Мен сизди тарткан жок, мен митингдеги адамдарды тартып атам. Митингдеги адамдарды тартып атам. Мен разрешение сурабайм. Ар бир адамдын Квартальный Абдыкеримов Азамат өз билемдигин жана жер сатканын качан токтотот? Урматтуу президент, жооп күтөбүз дейт. Урматтуу президент, үйлөр качан мыйзамдаштырылат? Соттор мыйзамсыз иш аракеттерине токтотсун дейт. Айтыңыз эже, мени деген азыр деген өзүңөр көрдүңөр, тиги имаратты тартканга болбойт дейт. Мен имаратты тарткан жокмун. Мен деген ушул ГКНБнын алдына чогулган элди тартып атам. Элди тартканга эмнеге мага уруксат беришпейт экен? Биз атайын катуураак сүйлөп айта бериңиз. Биз атайын биз Балбан Таймаш конусунун тургундарыбыз. Атайын ошол үнүбүз жетпегенден, эч жака кирбеген эшигибиз, барбаган жерибиз калбагандан ушул жерге келип отурабыз. Биз 15 жыл алды жашагандар, 15 жылдан бери, мен өзүм жеке өзүм жөнүндө айта турган болсом, 12 жылдан бери үйүмдү мыйзамдаштыра албай келем. Эже Балбан Таймаш каерде? Балбан Таймаш бул деген жанагыреки 212 маршруткалардын конечный Кудайберген базарынын үстүндө. Анан барбаган эшигибиз, УЗРге барабыз, акимиятка барабыз, архитектурага барабыз, барбаган жерибиз калган жок. Тияка бияка футболить этип бизди жөнүндө карусель болуп бүтүп чарчаганда, айлабыз кеткенде барган толтура жазган кагаздарыбыз бар. Баары тең турат, бүт баары законно. Жооп бербейт. Жооп бергендер болсо, ана мына деген ар кайсы шылтуу болор. Анан биз ошентип үйүбүздү мыйзамдаштыра албай келатсак, кайдан жайдандыр биздин адреске тиешеси жок таптакыр бөлөк адрес менен Патрис Лумумба профсоюзная көчөсүнөн башка бир кызыл китеп көтөрүп келгендер, босак көтөрүп келгендер участоктарыбызды талашып атат, соттошуп атабыз. Соттошпой жөн эле накладка болуп кирип калгандар да толтура, мына бүт баары кошуналарыбыз. Ушул жерге эч ким эчтеке кура электе биз үй салып баарыбыз кошуна болуп сый жашап атканбыз. Эми азыр ушул эменде кызыл документиңерди алгансыңарбы? Кызыл китептери барларда бар, жоктор да бар. Анан кийин эми ошол биздин талашып аткан кошунабыз Кыпчапаев Бакыт деген киши ал башка адрес менен келип биздин участогубуздун жарымын талашып атат да. Анан кийин эгерде биз жыла турган болсок, аныкы меники мыйзамдуу деп эсептеп атат. Ал эч жерде бир жерде жок документ деп биз буга чейин ушинтип кетсе, аныкы кайдан мыйзамдуу болуп калганын биз билбей койдук да. Сотто анын эчтекесин чечип караганда жок. Эгерде биз жыла турган болсок, бизден ары карай дагы бүт кошуналарыбыз келиш керек экен. Ушунча жылдан бери ынтымакта жашап келаткан кошуналар кантип бири-бирибизди соттошобуз да, мунун азабыначы. Ал киши деген 2012 жылда участокты сатып алган экен, бирок ошол жылы келип
фундамент куюп кеткен бойдон таптакыр келген эмес таптакыр. Анан 2017-жылы келип эле ошондон бери бизди ар жака бер жака түртүп үйүбүздү келип ал эмес келип үйүмдүн дубалын биз жокто келип түртүп кетти. Пандемиянын учурунда аны мен милицияга барып заявление жаздым, аяктан да эч кандай аракет бездействие бүт бардык жерде ушундай. Тергөө жүргөн жок. Тергөө жүргөн жок. Эчтеке кылган жок. Анан кийинчи андан башка мынакей кошуналардын баарынын тең проблемалары ушундай соттун мондай иш аракеттери бизди ушунчалык чарчатып бүттү. ГКНга келдик, аякка дагы албай коюшту арызыбыздычы. Анан айла жок ушундай митинг кылууга туура келип атат. ошол ГКНБ ошол азыр эмне кылат ГКНБ? ГКНБга Ташиев мырзага кирип, могу коррупциялык иштерди морекет. Жер сатуу дагы эле токтотула элек бизде. Ошол жер сатууларды токтотуп берсин, биздин иштерибизге кийлигишип берсин. Бул антикоррупционный комитетпи, эмне бул? Айлабыз кеткенде ушул жерге үнүбүз жетер деп келип калдык. Болбосо барбаган жерибиз жок. Бүт тааныйт бизди беш колдой. Уже 10 жылдан бери барбаган кирбеген эшигибиз калган жок, барбаган тешигибиз калган жок чынын айтканда. Айлабыз кеткенде бир ушундай бир үмүт болуп калабы деген үмүт менен ушинтип келип отурабыз. Эми жаңы келип аткан бийликтегилерге ишине ийгилик каалайбыз. Булар канча турат дагы ким билет. Улам бийлик алмашып кетет, улам бийлеп, улам бир акимге келебиз, кайра дагы бирөөнө барабыз. Чарчап бүттүк. Эже мындай ооба эже мынтип айтсам болобу, баягы 30 жылдын ичиндечи ошо жер берилип аткан учурларда ошол архитектурада ким иштеген, мэрияда ким иштеген, айыл өкмөт, айыл башы болуп ким иштеген, анан кийин деген дагы жер боюнча адистер бар да, ошол госрегистр, ошолор ошол маалдан пайдаланып сизге сатып, сиздин жериңизди башкага сатып, ал акчаны берип кеткенден кийин ошол эле жерде дагы 3-чү, 4-чү, 5-чи адамдарга сатып, ошол 30 жылдан бери чогулган көйгөйдөн азыркы бири-бириңер менен соттошуп атасыңар да. Ошондой госрегистрдин, бул жерде акимияттын, архитектуранын бири-бири менен мондай мыйзамсыз иш аракеттери, мондай махинациялары да, мондайча айтканда, махинация. Ошонун айынан кайра бири-бирине мойнуна албай атат да. Эгерде башындагы мурдагы киши жасаса, ошону бийликте отурган киши, кийинкиси түздөп берсин да, биз күнөөнү эмеспиз да аны үчүнчү. Могу карапайым калкчы. Оңдоп түздөп беришсин. Оңдоп түзөп берсин, бирок ошондой иштегендерди жазага тартыш керек эже. Жазага тартсын ошону, тартып бизди бир эмеге келтирсин. Мына бул эженики, могу эженики. Бир жерди 3 кишиге саткан. Мисалы бул жерге бизчи ат фамилияңызды айтып кетсеңизчи. Момунбаева Насип биз деген бул жерге алдамчыларга алданып, же үйдөн жок, үй болсо китептен жок, китеп болсо акчабыздан жок, ушу айталаада зарлап үнүбүз кудайга угулса дагы андан кийин закондо иштеген адамдар угабы деп биз бул жерге акыйкат издеп келдик. Мисалы жеке өзүм жөнүндө айтсам, менин жашаган жерим ошол жерге 11 жыл болду. 11 жылдан бери китебин бербейт, бир эжеден сатып алсак. Алдап жүрүп ал киши быйыл каза болуп калды. Ал каза болгондон кийин ошол жерде квартальный болуп иштептир. Абдыкеримов Азамат деген үйүбүздө бир туруп сыны коет, бир туруп дыны коет, бир туруп аны коюп кишилерге сатыптыр. Анан пандемия маалында айылга кетсек, жаныбызда үйдү бузуптур да, биздин заборду бузуптур ал киши. Ал киши 2 күндөн биринде эле келип атат. Фамилия аты жөнүн айтпайт. Заборду бузганда милицияга бердиңизби? Жок, биз бүт айылда болчубуз да. Андан кийин келип алып, эми ал заборду бузганы мейли, кеткиле. По-любому мен алам, по-любому акча менде көп, аңгар урам деп ошол жерде 2-3 күн мурун да келип ушинтип коркутуп атат. Буга ким күнөөлүү? Буга квартальный Азамат күнөөлүү. Ошол деген жер, кайсы жер бар, кимде китеп бар, кимде китеп жок. Китеби жоктун баарына ушу Азамат саты ийген, жанакыдай колунда келген чоңдорго. Мен мыйзам чегинде Азамат Абдыкеримов, жанагы киши фамилиясын айтпай атат, үйдү бузган адамды таптырып сот жолуна тартып бериңиздерди суранам. Абдыкеримов деген ким? Квартальный азыр корккондон бошоп кеттир, 1-2 ай болуптур. Корккондон бошоп кетти. Ал муну мен токтоткон жок. Аны жер сатып аткандары ошол жерде айылдын баарына эле маалим. Эже аерде жерди алып алып, мына 10-11 жылдан бери жашап аткан болсоңор, дагы деле жер сатылып атабы? Жер барбы? Сатылган үчүн турган үйүбүздү бузуп туруп, заборубузду сатып атат да. Буга квартальный жооп берет да. Буга эч убакта келип же СМБ жертиги госрегистр, эми ичинде госрегистр менен архитектура, анан бул квартальный айыл өкмөттөр баары биргелешкен. Ошон үчүн коркпой квартальный жерди сатып атат. Сиз дагы жериңиз барбы? Мен да жерим бар. Мен атам 2007-жылы алган. 2014-жылы үй курганбыз. 2014-төн бери 2020-га чейин эч ким келген эмес. 2020-дан баштап Абдыкеримов Азаматтын кызы келип жер сатып аткан жеринен үйдөйлөр эшикке чыгып, кет десе силер берде квартираңызсыңар, силер бул жер силердики эмес, бул үй силердики эмес деп ал аял
ошенткен экен. Бирок сатып алып аткан киши бул жерге рызычы мен албайм деп кеткен. Андан кийин мына карантин убагында Манапова Айгүл деген аялга жерди сатып жиберген экен. Азаматтын кызы же Азамат өзү экөөнүн бирөөсү. Сиз ошол үйдү, ошол жерди алганда үйдү өзүңүз курдуңузбу? Өзүм курганмын. Өзүңүз курган үйдү дагы меники деп атабы эми? Өзүм курган үйдү да меники деп атышат ушул тапта. Алар кимдер? Алар жөнөкөй эле жарандарбы же чоң болуп иштегендерби? Каякта иштейт экен алар? Абдикеримов Азамат деген ошол биздин Балбан Таймаштын квартальный болуп иштеген. Азыркы убакытта ошол квартальныйдан алынып түшкөн. Алынып түшкөн болсо эми азыр акысы жок да. Келип алып. Азыр ушул тапта дагы ал акысы жок болбогонун билип туруп жер сатып жатат. Мен муну аныктап да берем. Эми сиздин үйүңүздү талашып атабы же талашпай калдыбы? Талашып атат. Менин үйүмдү талашкандыктан дагы сотко да берди. 16 февралда соттун экинчи немеси өтөт. Отуруму. Сотко далилдериңиз бар да сиздин? Сотко далилдерим бар, Кудай буйруса баардыгын алып барамын. Бул боюнча ошо баардыгын чечип берсе жакшы болот эле. Эми Абдыкеримов деген эле курутуп атабы силерди? Мен түшүнгөн жокмун. Дагы ким проблема? Түшүнүгүм боюнча эле ошо Азамат билип жатат. Бул боюнча мен айта кетейин. Айта бериңиз. Бизде бул жалгыз Абдыкеримов эмес. Буга замешанныйлар акимияттан бар. Кимди айта аласыз акимияттан? Акимиятта Адилет деген бала бар, Мавлян деген замакин бар. Мавлян Аскарбековпу? Мавлян Аскарбеков. Дагы алардын катыштыгы, алар чоң жигит, бар. Чоң жигит, алар ошол акимият замаки Мавлян Аскарбековду мен тааныйм да. Ошол кишинин катыштыгы бар экенине кандай далилиңиз бар? Бул кишинин катыштыгы бар экендигине биздин далилибиз бизге данный моментте документтердин баардыгын көрсөткөн. Буга чейин бир башка документ көрсөтүшкөн. Жана Адилет деген өзүнүн кол алдында иштеген, чогуу бирге иштешкен бала экөө. Кийин кайра башка документти көрсөтүп жатышат да бизге. Ошондуктан биз буларга далилдеп турабыз да. Дагы бир нерсени айтып коеюн. Айта бериңиз. Мен өзүм мугалим болуп иштейм. 23 жыл болду иштегениме. Биз ушинтип 23 жылдан бери жолдошум да мугалим. Ушинтип жүрүп эптеп бир участокко жетсек, аныбыз ушундай ада кызычуу болуп атат да. Аны деген сатып алып атканда биз сатып алган аялдан эме кылып алганбыз. Тиги расписка килгат. Анан кийин частный нотариустан нотариально алганбыз да, доверие берип. Ал документтерди бүтүрүп берем. Азыр кызыл эмелер токтомдун негизинде, Первомайский акимияттын токтомдун негизинде сатып алганбыз. Анан андан ары бүтөт деген. Ошону менен ошондон бери бүтпөй атат 2009-жылдан бери. Биз ошентип 20-30 жыл могу мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрүп эптеп жетсек, биз менен соттошуп аткандан 3 жери болуп атат да. Еще башка адрес менен деп атпайбы? 10-сы, 11-си, 12-си. Анан ал болсо биздин постановленияга таптакыр тиешеси жок. Биздики 2007-жылы 5-мартта 55-чи постановленияга негизинде болсо, аныкы 2012-жылы чыккан 10-ноябрда чыккан 316 постановлениянын негизинде С дегендер болуп атат. Адреси бөлөк, Патрис Ломонба профсоюзного. Ошондо жерди баягы тилкелерди билбегендер, жерди билбегендер, мисалы үчүн деген 2007-жылы сизге постановление чыгарган адам кеткенден кийин анын ордуна келген башка адам башка постановление чыгып атат да бир эле жерге, чынбы? Жок, бир жерге эмес, биздики өзүнчө эле болуп атат. Болгону алардыкы 16-25 менен эсептелип турат, а биздики 22-18 менен. Анан кийин ал кайдан жайдан тапты дейм да, 10-сы, 11-си, 12-си бир кишиники болуп атат да. Анан биз ошентип айтып атпаймынбы? 30 жылдап иштеп, 25-30 жылдап мамлекеттик араң бир участокко жетсек, алар кайдан алды? Бул бир вопрос болуп атат да. Экинчиси, алардын кесиби ким экен? Билбейбиз. Айтып атпайбыз, бул Кыргызстанда жашабайт, ал Россияда жүрөт. Анан айтып атпаймын 5 жылдан кийин келип анан кайра биз ушинтип талашып. Анан да бир суроодо жанагы ошол азыр каякта иштейт да, ошолор эгерде бир адамдын участогу, анан еще дагы сиздин участогуңузду жарымы биткен. Мунулар тартып алам деп атса. Булардын кызыл китеби бар. Кээ бирөөлөрдө кызыл китеп чыгып калганда үлгүрүп алып калышкан. Биз үлгүрбөй калганбыз да. Сиздин кызыл китебиңиз болсо дагы жериңиз. Аны да Айтыңызчы. Кызыл китебим болсо, кызыл китебин 2010-жылы ошол жерде сатып алганбыз. Кызыл китебимди закондоштуруп, госсервистен киши атап ченетип алганбыз. Анан ошол артисттагы киши, башка адрес менен келген киши ошол эле бизге ченеп берген госсервистердеги Осмоналиев Бакытка кайра алда ченетип 2030-жылы. Ал Осмоналиев Бакыт ага ченеп берип атат.
ченеп бергенде сиздин бир эле киши ченеп берет. бир эле жердиби? Ооба, бир эле жерде. Почти Анын кызыл китеби жок. аныкы да бар, бирок башка адрес менен. Профсоюзный дейт. Профсоюзный бизден аябай алысыраак жайгашкан жерде. Ошого ченеп берип койду. Анан соттагы биздин эч Жо, дареги башка болсо дагы сиздин жериңизди табышат эле, ушул жерди меники деп. Ооба, дареги башка болсо да табашат. А профсоюздагы көчөгө эме бардыбы? Бар, аякта бар бекен ошондой? Аякта биздин угушубуз боюнча аларга ошол жактан профсоюздан жер берилген экен, бирок ал булар жер берилген жери ушулардыкы, силардыкы высоковольтный болуп калып, Север электро уруксат бербей койгонда? Север электролор эми бербей коюшкан. Уруксатчы болбойт деп. Жашаган болбойт деп. Алышкандагы кызыл китеби берилип калган. Ошол убактагы жана чоңдордун артынан жана архитектураны жана государственный артынан ошо ала алышкан убагында жана жасалган. Эми алган ушул кандай кылган алар алып туруп анан кийин каяка киргизет. Анан алып келип туруп эл биз менен эсептешпей, биздики буларды эле сатып алган деп сурабай туруп алып келип киргизип ташташкан. Бир кишиге 3 жерди берип коет ошо бир эле жерде. 3 жер. Ошо менин участоктор эми бүт жанагынча каша болуп, бирине бири батпай, сен жыл, мен жыл деп анан кийин Бири-бириң менен соттошуп атасыңар. Соттошуп болуптур. Неме? Эми азыр эже бир мүнөт тиги айтайын дегеним баягы моундай сөзгө макулсуңарбы? Качан ушул 30 жылдан бери ошол УЗРде же болбосо архитектурада же болбосо госрегистрде өзүнүн адиси иштеген эмес да. Тааныш билиш, тууган, урук, таяке жээн, өкүл бала, өкүл ата болуп келип калып, таптакыр эле башка кесиптин ээси келип ошол жерди сатып, жерди бөлүп, акчаны алып көнүп калышкан да. 30 жыл ошондой болгон. Ошон үчүн сиз айтып аткандай, сиздин китебиңиз бар болсо, сиздин үстүңүзгө келип алып, таптакыр башка адрес менен болсо да, тыйынтып берип, анан сиздин эмеңизге эме кылып алган. Мен эле башка бирөөнүн паспортун көтөрүп алып жүрөм да, бул меники деп элечи, доказ айтып элечи, болбой эле жүрөм. Андай болбойт да, башка бирөөнүн паспортун көтөрүп жүргөндөй эле болот. Туура айтасыз. Мен менен макулсуздарбы? Ушундай болгон деп ойлойм да, менин оюмча силер угуп көрүпчү. Мен адам укпаган ушу жер жөнүндө окуячы, мына башыбыздан өтүп атат. Бизге 100 сотый жерди саткан. 100 сотый жерди азыр 3 кишиге сатты. Бул кимдин күнөөсү? Биз 05 эле жерде турабыз. Туалетке дагы касканга аң берген жок. Саткан аял. Калганын 2 жагын 2 кишиге сатып ийди. Бул кимдин күнөөсү? Бул архитектура густун күнөөсү да. Себеби закондо керек болсо 6 сотый жер 3кө бөлүнүп сатылбайт деп жогорку сот айтты. Мен жогорку сотко да кирдим. А теги 100 сотый жерди 3кө бөлдү. Жогорку сот аябай таң калды. Ушунча 40 жылдык стажыда ушундайды көргөн эмес. Ал аял Азраил, Жебрейил го депчи. Анан кийин чын эле да жогорку соттун ал жетпей мен кантип алдым жетет. Ошон үчүн мен мыйзам чегинде 11 жылдан бери жашап аткан үйүмдү алып бериңиз деп аябай суранам, аябай өтүнөм. Айта турган сөзүңүз барбы? Айта бериңиз. Биз ошол үйүбүз жетпегенден, айлабыз кеткенден ушул жерге келип отурабыз да. Мен ушул бийликтен суранат элем. Мурдагылардын каталарын кайра кийинки келгендер оңдоп берсе, дагычы эң мурдагыларын кетирип атса, аны үчүн биз эл журт карапайым калк эмне үчүн мындай страдать этиш керек да. Эмне үчүн эл менен мындай такыр эсептешпейт бийликтегилерчи? Эмне үчүн биз мына эки кара жаныбызды мондай кылып иштеп жүрсөк, мамлекеттеп жүрсөк, эмне үчүн алар бизди ойлобойт? Эмне үчүн дайыма ушундай өйдө таң каласың да, ушундай эмне үчүн карапайым калктын үнү жетпейт эч кимге? Канча жыл болду мына ушулар кенеде келиндер болчу мен келген кездеки 25-теги, 22-деги азыр мынакей Балпаев менин артыма куралап келатат. Анан ушундай 4төн 5тен балдарыбыз бар. Мамлекет үчүн иштеп келатабыз. Эмне үчүн биздин үнүбүз жетпейт? Ушуга таң калам да. Каяка барбасаң бюрократия киргизбе. Сааттап очередте турасың. Анан кийин киргенден кийин ар нерсени айтып туруп жол косуп атып, ушундай ыза болдум мен. Ошон үчүн ушинтип ыйлаганга чейин барып атам да. Эже бүгүн эртең менен мэрияга бардыңыздар? Мэрияга бардык. Азыр болсо ким кабыл алды биздин вице-мэр? Ким? Азамат Сагындыков. Азамат Сагындыковду билгениме өзү айтты жана ошол жерде элдин баарын көзү отурганда. Ал жерде 3 конуштан келиптир. Мурасордодон, Балбан Таймаштан, мына бүт баары ыйлап турушат. Эмне үчүн ушундай кымындай балдар? Анан көрүп эле айтты, эже мен келген кезде мен көргөндө ошол жерге жөн эле стажер болуп кирдим эле деди Азамат Сагындыкович.